Эми азыркы аткара турган иш-чарабыз үрөндү эгүүгө даярдоо. Үрөндү эгүүгө даярдоо дагы өзүнчө эң маанилүү агротехникалык эрежелерден болуп, ал өзүнө бир канча иш-чараларды камтыйт. Кантип үрөндү эгүүгө даярдайбыз? Үрөндү эгүүгө даярдоо дыйкандар үрөндү алгандан эле баштайт. Тажрыйбалуу дыйкандар үрөндү күзүндө сатып алат. Негизинен үрөндөр каптарда, мешоктордо, мындай сеткалуу мешоктордо көбүнчө келишет. Ошол үрөндү сатып алары менен эле биринчи кыла турган иштерибиз бул үрөндү каптардан түшүрүп, аны бир сыйра тазалап чыгуу. Механикалык жабыркалаган, чириген же болбосо кандайдыр бир сортко таандык эмес болгон түймөктөр, мына ушундай болгон картошкалардан тазалап туруп, ошону менен эле биргеликте калибровка жүргүзүлөт. Калибровка деген нерсе бул үрөндүн өлчөмү боюнча фракцияларга бөлүү. Чоң, орто жана кичинекей. Тилекке каршы бизде өзү эң жакшы үрөндүк картошка деп бул 35-50 диаметри 35-50 миллиметрге чейинки үрөндүк фракциялар эсептелет. Бирок тилекке каршы биз ошо үрөндү сатып алганда алар ар түрдүү чоңдукта болот. Ошондуктан жакшы өстүрүп алуу үчүн аларды тазалоо менен биргеликте калибровканы ошо өлчөмү боюнча калибровкага алган жакшы. Калибровканы 3 түрдүү өлчөмдө бөлүнөт. Булар ири үрөндөр, орточо жана майдаларын бөлүп кылат. Мына азыр мына жерде көрүп турганыңыздардай ушинтип чоңдору башкача, орточуларын өзүнчө, анан майдаларын өзүнчө кылып өндүрүү процесси жүрүп жатылат. Эгерде ушул калибровканы жүргүзбөй, эмне үчүн жүргүзөбүз? Калибровканы жүргүзбөй койсок, алар аралаш түрдө талаага боргондо отургузат. Баякы чоң фракциядагы үрөндөр сөзсүз түрдө мунун потенциалы жогорураак болот. Алар кичине энергиясы күчтүүрөөк болот. Чыгуусу эртерээк чыгат дагы. Баякы алар аралашып, майдалар менен эгер аралашып калган болсо, майдалар бир аз кийинирээк чыгат дагы. Өсүп өнүгүүсүндө бышканга чейин аларда мындай айырма пайда болуп калат дагы. Алар ар түрдүү өсүп өнүгүүгө дуушар болуп калат. Ошондуктан эгерде фракцияларга бөлүп ала турган болсок, чоңдор өзүнчө эгилет отургузулат талаага барганда, орточулар өзүнчө отургузулат, майдалары отургузулчу болот. Бирөө бири-бирине мындай таасир кылбайт дагы, бирдей өсүп өнүгүү жүргүзүлөт. Калибровканы жүргүзгөнүбүздөн кийин ал сактоого коюлат. Сактоого коюлгандан кийин кыла турган иш-чарабыз бул үрөндү өндүрүү болуп эсептелет. Үрөндү өндүрүү негизинен декабрь айынын аягында же январь айынын башында башталат. Үрөндүн өндүрүү бул картошканы жерден тезирээк чыгып, тезирээк бышып жетилүүсүнү тездетүү максатында үрөндөр өндүрүлүп отургузулат. Бул бир гана ошо бышып жетилүүсүнөн айырмаланбай, өндүрүлгөн картошкаларда түшүмдүүлүк дагы жогору болот. Эми ошол өндүрүүдө эмнелерге көңүл буруу керек? Мына азыр өндүрүү процесси жүргүзүлүп жатат бул жерде. Биринчи, үрөндү өндүрүү негизинен 3 факторго байланыштуу болот. Бул биринчи температура, экинчиси абанын нымдуулугу, үчүнчүсү ошол мына өндүрүп жатканда технологияны сактоо болуп эсептелет. Температурага келе турган болсок, картошка үрөнү өзү 6-8 градуста өнүмдөр жүрө баштайт, бирок бул мезгилде өтө акырын жүрөт өнүү процесси. Картошка үрөнүн өнүү эң оптималдуу температура бул 15-18 градус болуп эсептелет. Мына ушул мезгилде ушундай температурада өндүрө турган болсок, картошканын үрөнү 35-40 күндүн тегерегинде талаага отургузууга даяр болот. Мына ушул температурада ушул нерсени сакташыбыз керек, температураны жөнгө салышыбыз керек. Ушундай жөнгө салуучулардан, мына мисалы үчүн, эгер суук болуп кеткен мезгилде, мына көрүп турасыздар, атайын плиталар коюлган, анан температураны өлчөп туруу үчүн мына термометрлер коюлган. Мен мына азыр көрүп турам, термометрдин көрсөткүчү 18 градуска экен. Бул биз айтып өткөн оптималдуу температура азыркы бул жерде сакталып жатат. Экинчиси, абанын нымдуулугун биз камсыз кылышыбыз керек.
Биз плиталарды иштеткенибиздерде билесиздер, аба кургай баштайт. Ошон үчүн аба кургаган мезгилде картошканын ичиндеги картошка суюктукту аба өзүнө мындай сиңире баштайт дагы, картошканын болгон суюктугун өзүнө алат дагы, картошка тез арада бырыша баштайт. Мына ушул нерсени болтурбоо үчүн суу коюлуш керек. Бул жерде азыр челекке коюлуптур. Жакшыраак болот эгерде канчалык мына бул суу куюлган идиштин мына аянты чоңураак болсо, абаны нымдуулугун бир калыпта кармаптуулуу жакшыраак жүргүзүлөт. Эми үчүнчүсү, кийинки фактор, бул технологияга келе турган болсок, картошканы ошол каптардан бошотуп туруп өндүрүүгө коюп жатканда сөзсүз түрдө мына көрүп турасыздар, бир катар кылып коюу керек. Мына ошол картошканын көрүп турасыздар, бул жагы асты жагы, бул жагы үстү жагы деп аталат. Үстү жагы биринчи өнүмдөрдү пайда кылат. Азыр мына жерде 3 бүчүрдөн чыккан. Мына биринчиси эң биринчи чыккан. Андан кийин бул чыккан, андан кийин мына бул өнүм чыккан. Картошканын биринчи чыкканы ушул өнүмдөр негизинен түшүмдү дагы өтө чоң бере турган өнүмдөр ушулар болот. Мыналар адан кийинкирээк азыраак берет түшүмдө, а мынау адан азыраак түшүм берет. Ошон үчүн картошканы мынандай өндүрүүгө койгондо мүмкүн болушунча ящиктерге, тараларга кылышыбыз мүмкүн. Ошол үстү жагын өдөгө кылып коюш керек. Себеби жарыктык, ошол өнүп жаткан өнүмгө жарыктык тийип туруш керек. Эгерде биз муну тетрисинен коюп кое турган болсок, бул астында болуп кала турган болсо, буга жарык тийбей калат дагы. Мынандай биз каалаган көк түстөгү, жашыл түстөгү өнүмдөр эмес, ак түстөгү түдүр болот, алар өтө узун болот. Кийин талага апарып эгип жаткан мезгилибизде алар сынып калышы мүмкүн. Ушул нерсеге көңүлүш керек. Мүмкүн болушунча бир катар кылышыбыз керек. Эгерде үрөнүбүз көбүрөөк болуп, ал нерсеге мүмкүнчүлүк болбой, жер жетишпей аткан боло турган болсо, анда 2 кылышыбыз мүмкүн. Бирок 5 күн, 7 күндө онун астыңкы картошкаларды үстүнө коюп, мынандай кылып алмаштырып, жарыкты менен камсыз кылып турушубуз керек. Эгүүгө жакын калганда картошканы чоң фракцияларын кесип алган жакшы болот. Кесүүнү эгүүгө эң кеминде 7-8 күн калганда жүргүзүшүбүз керек. Себеби кесилген картошка үстүндө чел пайда болуп, талага отургузганыбызда ал жабыркаланбай турган деңгээлге жетип калат. Эми кесүүнүн дагы өзүнүн жолдору бар. Биринчи жакшы даярдык көрүп алышыбыз керек. Кесүүдө сөзсүз түрдө мынандай марганцовканын эритмесин даярдап алышыбыз керек. Себеби картошкада ар түрдүү илдеттердин козгоочулары, инфекциялар же микробтор болушу мүмкүн. Ошон үчүн аларды зарарсыздандыруу максатында биз ар бир кесилгенден кийин бычакты ушул растворго же болбосо эритмеге малып, анан кийин кесүүнү жүргүзөбүз. Эми кесүүдө нелерге көңүл бурабыздар? Мына карап көрүңүздөр. Мына бул жерде картошканын бул төмөнкү жагы, бул үстүнкү жагы. Өнүмдөр, негизги өнүмдөр үстүнкү жагынан пайда болот. Эң чокудагы өнүмдөр алар мындай ошолор түшүм берүүчү өнүмдөр болуп эсептелет. Ошондуктан кескенде аны сөзсүз түрдө 2ге бөлүп кесишибиз керек. Мына биз кесүүнү жүргүздүк. Мына көрүп турасыздар, кесүү жүргүзүлдү. Эми ушул нерсени салмагы 35-40 граммдан төмөн болуш керек эмес. Эми ошону кестик, анан койгондо дагы эч качан коюп жаткан жерибизге мынандай кылып туруп коюшубуз керек эмес. Эгер мынандай кое турган болсок, азыр бул жерден мына кесилген жердин суулары чыгат дагы, ал жерде мындай паңдап, чирүү процесстери жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан мынандай кылып туруп, буну өдөгө каратып туруп коебуз. Эми картошка өстүрүүдө биз сиздер менен айтып өткөндөй, мына бул тала азыр күзүндө даярдалган тала. Бирок бул жерде айтып кетүүчү нерсе, күзүндө жерди даярдап, жөөктөрдү тартып даяр кылып коебуз. Бирок эгүүдөн мурда дагы бир жолу ошол жөөктөрдү жаңыдан тартып коюшубуз керек. Себеби күзүндө жөөк тартылып даярдалып койгон жерде кышы менен баягы кесектер жана башка бир немелердин натыйжасында баягы жөөктөргө кесектер түшүп, анын тереңдиги бир аз жогорулап калган болот. Анын натыйжасында отургузулган картошкалар жерге жакшы көмүлбөй калат дагы, баягы отургузуу сапаттуу жана талапка жооп бербей турган деңгээлде болуп калат. Ошондуктан
Bunun айырмачылыгы мына биздин талабыбызда көрүнүп турат. Буну азыр эгүүдөн мурун дагы бир жолу жөөктөрдү тартып алдык. Ал эми мына жерде азырынча күзүндө даярдап коюлган, бирок жоок жаңыдан тартылган эмес. Мынабу жерге эгерде азыр картошканы отургуза турган болсок, бул талапка жооп бербей калат. Картошканы өнүп чыгуусу жакшы болбой калат. Картошка отургузуунун башка агротехникалык эрежелер сыяктуу эле өзүнүн эрежелерин сактоо керек. Биринчи кезекте эгүүнүн мөөнөтү, кайсыл мезгилде эгилет. Картошканы эгүүдө биринчи кезекте ошо температура, топурактын температурасы 6-8 градус туруктуу болуп калганда эгүү башташ керек. Бирок мүмкүн болушунча картошканы ошол өзүнүн шарты келгенде эң эрте эккен жакшы. Себеби канчалык кечиктирилгенде эрте бишүүчү, айрыкча эрте бишүүчү картошкада кечиктирилип эгилгенде бул картошканы түймөктөрү түйүлүүсү ысык абага туура келип калат дагы. Бул мезгилде картошканын түшүмдүүлүгү кескин түрдө төмөндөп кетиши мүмкүн. Ошондуктан шарт келгенде эрте ошол келиши менен баштаган жакшы болот. Экинчиден, картошканын схемасын, эгүү схемасы бар. Эрте бышуучу картошкалар орточо эсепте азыктануу аймагын талап кылат да. 2000 сантиметр квадраттын тегерегинде болот. Жөөктөрдүн аралыгы картошка үчүн эң ыңгайлуу, оптималдуу бул 70 сантиметр. Мына азыр көрүп турасыздар, жөөктөр 70 сантиметрге тартылган. Ал эми үрөндүн аралыгы же болбосо өсүмдүктүн аралыгы 25-30 сантиметр болушу керек. Мындайча айтканда 1 гектар жерге 50-55 миң жыштыктагы өсүмдүк жайгаштырылышы керек. Андан кийинки дагы бир эрежелеринен бири бул картошканын отургузуунун тереңдиги. Бул топурактын тибине байланыштуу болот. Оор, чополуу топурактар 4 сантиметрден 8 сантиметрге чейин болот. Ал эми жеңил, борпоң жерлерде 8-12 сантиметрге чейин тереңдикте эгсек болот. Картошка канчалык терең эгилсе, түшүмдүүлүк ошончолук жогорураак болот. Бирок картошканы мына топурактын типтерине карап туруп, оптималдуу тереңдикти тандашты билишибиз керек. Картошканы отургузууга киргизебиз. Мына үрөндөрүбүздө 5-6 күн мурун кесилип даярдалып коюлган. Эми картошканы мына отургузууда эң дагы бир көңүл буруучу нерсе эрте бышуучу картошкада. Көрүп турасыздар, күн бул жактан тийип турат. Жөөктүн бул жагына күн жакшыраак тиет. Ошондуктан отургузууганда мына картошканы бул жагына тереңдигин алып туруп, бул жагына койгон жакшы болот. Белгиленген аралыкта 25-30 сантиметр биз айтып өткөн аралыкта отургузабыз. Мына азыр биз комдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Комдоонун негизги максаты эмнеде турат? Биринчи кезекте комдоодон максат биз топуракты мүмкүн болушунча өсүмдүктү түбүнө жеткирүү болот. Анын негизги максаты болуп туруп, картошка өзүнүн сабагынан кошумча тамырларды чыгарат. Ошондуктан биз кошумча тамырларды чыгарып, мүмкүн болушунча биз берген жер семирткичтерди жакшыраак суу менен кошо өзүнө сиңирип алып, канчалык көп жакшы берилген азык элементтерин өзүнө сиңирип, жакшы суу өзүнө сиңирип ала турган болсо, өсүмдүк жакшы өсөт, жакшы өрчүйт. Жакшы өсүп өнүккөн өсүмдүк сөзсүз түрдө жакшы түшүм бере алат. Мына ошол максатта биз комдоону жүргүзөбүз. Комдоо иштери негизинен эрте бышуучу картошкаларда кээ бир убактарда 1, кээ бир убактарда 2. Негизинен биз дыйкандарга 2 жолу комдоону жүргүзүү сунушталат. Бул биринчиси бир жолу чабып, культивация жүргүзүлгөндөн кийин бир жакшына комдоо жүргүзүп, андан кийин сугат иштери жүргүзүлүп туруп, өсүмдүк дагы бир кыйла өсүп калгандан кийин дагы бир мына ушундай комдоону жүргүзүүнү сунуштайбыз. Талааны толук сугаруу иштерине даярдап алганыбыздан кийин гана сугат иштерин жүргүзгөнүбүз жакшы болот. Сугат иштерин кантип жүргүзөбүз? Биринчи кезекте ошол даярдалган талаабызга арыктарда суулар ачылат. Жөөктөргө биринчи бир аз сууну киргизип алабыз дагы. Анан кийин жөөктөрдөгү суунун чыгымдарын жөнгө салуу үчүн биз
ар түрдүү нерселерден пайдаланышыбыз мүмкүн. Эмнелерден? Биринчи бул чымдуу топурактардан коюшубуз керек. Жөөккө бир өлчөмдөгү суга кирүү үчүн, андан сырткары баклажкалардан же трубкалардан пайдаланышыбыз керек. Бирок алардын ичинен эң дыйкан үчүн ыңгайлуу жана арзан, анан өтө ыңгайлуу болгону бул полиэтилен пленкалардан пайдалануу болуп эсептелет. Полиэтилен пленкаларды төмөндөгүдөй кылып туруп биз жөөктүн баш жагына орнотуп алсак, суу жөөктөрдү жеп кетпейт. Ошондой эле сугат жөөктөгү суунун чыгымын биз ушул нерселерди полиэтилен пленкаларын колдонуу менен толук жөндөп турууга жетишибиз мүмкүн. Эгерде биз бул нерселерди колдонбой турган болсок, жөөктөрдө суунун чыгымы ар түрдүү болуп кетет дагы. Кээ бир жерлерде суу көп кетип калат, кээ бир жөөктөргө суу чыкпай калат дагы. Сугаттын дагы бул жерде дагы ошол сапаты, биз айтып жаткан сапаты өтө тез төмөндөйт. Андан сырткары суу көп кирип кеткен жөөктөрдө суунун жердин эң биз үчүн керектүү болгон топурак катмары, өтө мындай баалуу болгон катмары суу менен кошо жуулат дагы. Жердин күрдүүлүгү кескин түрдө төмөндөйт. Бул эң акыркы натыйжада түшүмдүүлүктүн, картофелдин, башка өсүмдүк болсун, бардыгынын бул түшүмдүүлүгүн начарлатууга алып келет. Эми суунун сугат иштерин жүргүзгөндө кандай талаптарга жооп бериш керек? Сууну берип жатканыбызда биз ушул эске алышыбыз керек. Картошка өсүмдүгү тамыр системасы анчалык жакшы өрчүгөн эмес. Бирок ошону менен биргеликте картошка өсүмдүгү ушундай өсүмдүк сууну жана азык элементтерин өтө жакшы өз кезегинде талап кылуучу өсүмдүктөр болуп эсептелет. Мына ошондуктан өсүмдүккө бир эле сугарып жаткан мезгилибизде дагы суу менен биргеликте, суу тамыр системасы суу менен биргеликте абаны дагы өзүнө сиңирип туруу шарты түзүлүү керек. Мындай шарттарга жетишүү үчүн сугатты картошкадагы баягы топурактын нымдуулук деңгээли толугу менен картошка өсүмдүгүнүн түбүнө чейин жетип келиш керек эмес. Картошка өсүмдүгүнүн түбүнөн эң кеминде 5-6 сантиметрден бир жагы, дагы 5-6 сантиметрден экинчи жагыдан кургак жер калыш керек дагы. Бул ошол картошкага бир эле мезгилде сууну дагы сиңирип алууга жана тамыры муктаж болуп жаткан абаны дагы сиңирип алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Картошканы жыйноо бул эң маанилүү агротехникалык иш-чаралардын бири болуп эсептелет. Себеби бул жыйноонун өз убагында жана талапка ылайыктуу жүргүзүү картошка продукциясынын көлөмүн жана сапатын жакшыртуунун бир жолдорунан бири болуп эсептелет. Биз мына азыр жыйноону өткөрүп жаткан талабыбыз Агата сорту отургузулган. Бул эрте бышуучу сорт болуп эсептелет. 20 февралда картошка жерге отургузулган. Бүгүн мына 7-июнь азыр картошканы жыйноосуна жүргүзүп жатабыз. Эми картошканы жыйноодо эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Эмнелерге көңүл билиши керек дыйкан? Биринчи кезекте картошканы бышып жетилген мезгилин аныктоодо биринчи болжолдуу болуп, бул урук жөнүндө картошканын сортту өзүнүн вегетациялык мезгилдери көрсөтүлөт. Мына ушуга байланыштуу болжолдуу түрдө биз картошканы бышып жетилүү мезгилин аныктасак болот. Бирок эң тагыраак кылып аныктоо белгилери болот картошканын ар кандай сортунда. Булар биринчи кезекте анын сабактары тик эмес, жата баштайт талаага. Экинчи белгилеринен болуп, бул картошканын астыңкы жалбырактары саргая баштайт. Андан кийинки белгилеринен бири болуп, бул картошканын түймөктөрүнөн аныктасак болот. Эми түймөктөрүнөн бышып жетилүүсүнүн белгилери кандай болот? Картошканы кичине жерин казып көрүп туруп, анын түймөктөрүн мынандай көрүп турасыздар, тордоп калган. Анан сыйырганыбызда көрүп атасыздар, сыйрылбайт кабык мына неменин. Мына ол бышып жетилген картошка кабыгы сыйрылбайт мына. Неме кылсакчы, эң мындай жакшы аныктай турган белгилеринен бири. Ал эми эгерде түймөктөр бышпаган болсо, биз мындай кылып туруп сылганыбызда мына кабыгы сыйрылып кетет. Мына ушул белгиден дагы так аныктап алсак болот. Картошканын баягы биз айтып өткөн белгилери анык болуп, бүткөндөн кийин картошканы эми жыйноо башталат.
жыйноодо эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Биринчи кезекте ошол картошканын сабактары жерге жатып, анын астыңкы жалбырактары саргайгандан кийин сугат иштери токтотулат. Экинчи кезекте ошол картошканы казуудан 1 күн 2 күн мурун аны орок менен оруп, бул ошол картошканы казуу иштерин жакшыртууга, сапатын жакшыртууга түрткү берет. Андан кийин картошканы кийинки кыла турган иштерибиз бул картошканы казуу болот. Казууну дыйкандар ар түрдүү жолдору менен аткарат. Азыр мына дыйкандарда мындай көрүп турганыңыздардай кичинекей техникалар бар көпчүлүк дыйкандарда. Андан сырткары чоң техникалар менен дагы казып алса болот. Андан сырткары дагы дыйкандар ат менен дагы казуу иштерин жүргүзөт. Эми картошка казгандан кийин анын артынан кол жумуштары талап кылынат дагы. Картошканы тез аранын ичинде чогултуп, анын эртеңки картошканын өзгөчөлүгү анын тез арада чогулган картошканы жөөктөргө чогултулат дагы, аны үстү картошканы сабактары менен жаап коюлат. Картошкаларды жыйнап алгандан кийин кийинки кыла турган ишибиз картошкаларды фракцияларга бөлүү же болбосо картошкаларды сорттоо деп айтабыз. Анда картошкалар негизинен 3 фракцияга бөлүнөт. Бул чоңдору, анан ортомчу фракциядагы картошкалар, анан майда картошкалар деп бөлүнөт. Бул кардар менен келишкенде ар бир фракция өзүнчө бааланып, өзүнчө нарк коюлат. Сорттолгон картошкаларды каптоо иштери жүргүзүлө баштайт. Мынандай атайын каптар колдонулат, мынандай тешиктери менен. Себеби, эгерде бул тешиктер болбосо, капталган картошкабыз транспорт учурунда аба алмаспастан анын кызып, чирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мынандай атайын тешиктери менен даярдалган каптар колдонулат.